Бекмамат Осмонов атындағы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад коллежи предмет эне тили жана эне тилинин окутуу методикасы. Окутуучу Минбаева Жайнагүл, студент Сыргабаева Эшчүрөк, ГМК 02-20 тайпасы. Биздин биринчи сурообуз: даярдоо мезгилинде окуу жана жазууга даярдык көрүүнү билишет. Бул мезгил окуу жана жазууга даярдык болуп эсептелет. Бул мезгилде мектепке келүү, кетүү, мектепке өзүнүн кандай алып жүрүүнүн элементардык эрежеси менен тааныштырылат. Ошондой эле мугалимдин окуганы же ОЗЭКи айтканын кун коюп угууга үйрөнөт. Окуучуларга ОЗЭКи иштештирип иш жүргүзгөндө байкатылат. Ансыз алифбе окууга мүмкүн эмес жана ошондой эле талдоо жана жыйноо жана ошол жолдордун аркылуу окууга жана жазууга окуучуларды үйрөтөбүз. Ал эми биздин экинчи сурообуз: кеп, сүйлөм, сөз, муун, тыбыш, тамга менен иштешет. Биринчи күнү эле сабак башталганда окуучуларды китеп менен тааныштырабыз. Сүрөт боюнча ар кандай аңгемелерди кеп түздүрөбүз. Аңгемеде канча сүйлөм бар экенин биргеликте табабыз. Мисалы бир сүйлөм түзүп көрсөк, биздин мектеп 3 кабаттуу десек, бунда 4 сөздөн турду. Ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү жана аңгемелерди түздүрүп өздөрүнө таптырабыз. Ал эми сөздү муунга ажыратуу, сүйлөмдөрдү сөзгө ажыратууга караганда сөздү муунга ажыратуу бала үчүн татаалыраак болот. Сөздү муунга бөлө баштагандан мурда кепти сүйлөмдөн сөздү бөлүп алып окуучуларды көз алдында элестеттеребиз. Андан кийин сөздү муунга ажыратуу жумуштарын үйрөтөбүз. Мисалы биз сөздөрдү муунга ажыратууда ата деген сөздү алсак, муунда ата, буда 2 муун болду. Ошондой эле муунду 2 окуучуга айттырсак оңой болот. Муунду үйрөтүп жатып дагы бир оңой жолу кол чабуу аркылуу тапсак болот. Андан кийин биздин тыбыштарыбыз тыбышка ажыратуу сөздөн тыбышты бөлүп алуу иштерин сабактуулукка эң жогорку болуп саналат. Бул баскычта окуучу тыбышты айтуу, тыбыштын тамгасын жазуу, окууга жазууга балдардын көнүктүрүүгө болот. Мурдагы тыбыштарды ажыратып окушун билсе, окуучулар жазууну катасын жазат. Мисалы ата, апа, эже, ини жана башка үндү тыбыштын өзгөрүлүп айтылышы, анын өзүнчө муун жасай алышы тыбышка ажыратууда бала үчүн жеңил болот десек болот жана ушинтип үйрөтсөк болот. Ал эми биздин 3-чү тапшырмабыз. Саламатсыңарбы, сүйүктүү менин окуучуларым? Кана балдар, маанайыбыз жакшыбы? Андай эмесе, жагымдуу маанай түзүп алалы. Кезектешип класстын тазалыгын сактайбыз. Гүл чытанат киргенде 1 дакыкага жыртпайлы. Класс турса тазарып, биз окуйбуз шаттанып. Кана балдар, алтын эрежени да эсибизге салып алалычы. Эрте туруп үйүмдөн, сабагымдан кечикпейм. Тартип бузуп себепсиз чуркап кирбейм эшиктен. Суроо берсе эжекем, жооп берем талыкпай. Түз отуруп класста, түз коёмун колумду. Ар бир нерсеге алаксып, бурбалактабайм оюмду. Тапшырманы так жасап, жалкоолукту таштаймын. Азаматсыңар, алтын эрежени да эсибизге салып алдык балдар. Балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз алифбе сабагынын Ч тыбышын өтөбүз. Балдар, Ч тыбышын катышкан адамдардын аттарын билесиңерби? Мисалы Чолпон, Чынара,
Чыңгыз, Чыныбек деген аттар адамдардын атын айтсак болот. Ошондой эле канаттуулардан чиркей, чабылекей, чымын, өсүмдүктөрдөн болсо чалкан, чычырканак деген сыяктуу нерселерге ч дыбышы катышат. Балдар, ч дыбышы үнсүз дыбыш, каткалаң үндүү дыбыштар ч дыбышы тоскоолдуктарга учурап айтылат. Кана балдар, колуңарды эгиңерге коюп ч дыбышын айталы. Ч дыбышы каткалаң сөздөрдү муунга бөлүп айтылат. Колуңарды эгиңерге коюп дыбыштык талдоо жүргүзөлүчү. Чаана, чака, чаана, чака. Көрдүңөрбү балдар? Ч дыбышын биз эки муундан турат. Чаана, чака. Колуңарды эгиңерге коюп айткылачы. Азаматсыңар, биз дыбыштык талдоо жүргүздүк. Ч дыбышы боюнча балдар, ч дыбышы катышкан. Теманы китебиңердин 50-бетте ачкылачы. Ч дыбышы боюнча сөздөрдү окуйбуз. Ча, чу, чи, чо, чы, чи деген сөздөрдү жана ошондой эле чабылекей деген канаттуунун буга дагы ч дыбышы катышып атат. Чөл, чеч, чыны, чүкө, чака, чиркей деген сөздөрдү ч дыбышын катышат экен. Балдар, ар бир сөз эки муундан турат. Балдар, чалкан деген аңгемени окуп берейин балдар. Чалкан эки муундан туруп атат. Чубак чөп аралап көпөлөк кууп ойноп жүрдү. Бир убакта ой бутум деп чыңырып ыйлап калды. Апасы аны ыйлаганын угуп эмне болду деп чуркап барды. Бутумду бир нерсе чагып алды деп чыркырап ыйлады. Чубак, кана көрсөтчү, бутумду чалкан чаккан турбайбы, эч коркпо, чыда, кичине тызылдап басылат деди апасы. Көрдүңөрбү балдар, эмне жөнүндө экен? Чалкан жөнүндө экен. Чалкан деген сөзгө кайсы дыбыш катышканы катышып атат? Ч дыбышы катышып атат. Ушул теманы балдар үйүңөрдөн окуп, анан кийин кайсы канаттууларга ч дыбыш катышат экен, кайсы өсүмдүккө ч дыбышы катышат, ошолорду билип алгыла. Чалкан жөнүндө эмнелерди билдиңер? Үй тапшырма, мына ушуларды